сандайсың қолдап берсең қорғай бер. Сенің жардағың менен аман есен жете алайын. Болды эми сен нелегалсың. Сени ешким издебейт. Ешкимге жардам бербе, ешкимден жардам күтпө. Өзүң менен өзүңсүң. Бир жолу билем ушу идиш жубай койгонбу. Ошондон деген өлө деп келеңиз. Биринчи суроо. Мени телефонуңда кандай ат менен сактагансың? Манежекол сердечко. Мен сени Арушка беле? Арушка сердечко сен өзүң сохранять этпедиң. Мен негизи мынтип сохранять этпейм да. Жөн эле Аруке деп сохранять этип калган өзү болсо. Алып туруп сердечколор толтуруп койсоңуптур. Менин кайсы сырымды сиз гана билесиз? Сенин кайсы сырыңды мен гана билем. Сен андай сырларың деле жокпу дейби? Же барбы? Это на личном просто. Башкаларды Билбейм эчтеке. мен деле билбейм, сиз деле айтпайсызбы мага секреттерди негизи? Секрети жок болсо айтпайсыздар. Менен менин кайсы сапатым сага таптакыр жакпайт? Айта берем. Ушул жерден бетиңиз ачылсын. Кандай десем, бат чынденес. Мен Ооба, бир жолу албай койсом, давление болуп деп. өзүң ошондо кандай? Сен өзүңдүн кайсы сапатың сага жакпайт болуп калганда? Мен жаман сапаттарым жок да. Сен мага жооп бересиң. Мен үчүн кандай курмандыкка баргансыз? Балалык кезибизде же бара алат элең? Мен сен үчүн детствомду курмандыкка чалгам. Кичинекей кезим сен үчүн үйдө өткөн. Одноклассниктериммен чогуу сейилечү эмесмин. Үйгө эрте келип сени карачумун. Дагы эмне? Ошол. Көп жерден калгам. Конокторго вообще барчу эмесмин, тойдун вообще көргөн эмесмин. Болсо өзүм 8 жашта болчумун. Ошондо 8 жашыман баштап болуп токтогон да менин детствомчу. Сен кандай батырчумун ошо. Мен курмандыкка калган эмесмин. Сен үчүн мен канчалык ишенимдүү адаммын? На 100%, прям 100% ишенимдүү адамсыз. Любой секретти айтып, любой Анда нерсе. эмнеге секретиңди айткан жоксуң? Секрет? Нет, сиз просто унутуп каласыз да. Унутуп каласыз да? Унутуп каласыз. Сен мага айтасың ба так? Айтам, толтурган нерселерди айтам. Сиз Неле? Сен дагы мага 100% ишенимдүү адамсың. Сага баардык нерсени айтып берем. Мисалы, Нуркулга айтпаган нерсени сага айтып берем. Кичинекей кезимден бери ата-энеме айтпачу нерселерди сага айтып берчүмүн. Сен түшүнбөсөң деле айтып берчүмүн сага. Ошо. Азыр дагы полный не болот болсо ошонун баарын сага айтып берем, ишенем ошондо. Ошон үчүн сага 100% ишенем. рахмат. Кичинекей кезибизде ким көбүрөөк таяк жечү? Мен да. Сен экоз согуш экоз любой нерсеге согуш баштачу. Еще мен сени деген биринчи класста эмеге даярдаган болчумун. Биринчи класска даярдаган болчумун. Мамамдар мага тапшырып коюшкан ошол эмени. Жумушту. Сени сага тамгаларды, өңдөрдү бир кошуп сүйлөм түзгөндү, окуганды мага тапшырып коюшкан. Ошол убакта биздин войнабыз башталган. Согушу, бирок мен сенден эме болчумун. Кичине слабыйраак болчумун. Конечно. Мен жеңип койчусуң. Знаете, да? Давайте сиз.
Менин кайсы сапатымды эң көп баалайсың? Боркерсиз. Акча сураса бересиз. Ошол. Ошону баалайм. Болду, Ушулар эле. Адамгерчилигиңиз Эмне кандай адамгерчилик? неме? Помогаете людям. Акча берип да. Сенин кайсы эмеде? Кайсы сапатыңды? Сенин кайсы сапатыңды? Сен мага келип, үйгө жардам бергениңди баалайм да. Иштерди жууп берип, үйдөгү жумуштарыма жардам берип, кызым жаңы төрөлгөндө баяндай өзүңдүн кызыңдай эле жөн эле карагансың, өзүңдүн сестренкаңдай эле. Мага таштап кетиңиз, чалып алып, суббота воскресенье күнү чалып алып, мага таштап кетиңиз эле, мага таштап кетиңиз деп ушинткендериңди аябай мындай жүрөгүм эзилип кетет да. Ошону баалайм. Анан кичинекей кезимде любой нерсени сага айтчумун, билесиңби? Мондай алгым келип атат, айтып койчу папамдарга деп айтчумун. Магазинге киреличи. Магазинге бир жактан өтүп барат. Мондай ала алчы деп айтчу папамдарга сүртүрүп. Папа, мондай дагат мани дейт. Ошолорду баалачумун. Мен эмем болчусуң да, айта албаган нерселеримди айтып турчусуң да. Конечно. Эгер дүйнөдө баары мага каршы болсо, сен менин жанымда каласыңбы? Конечно, мен турбаганда ким турат? Ошо да. Мен деле кушулам. Сиз Мени менен сыймыктанган эң чоң учуруң кайсы? Сыймыктанган? Сыймыктанган. Не бар мен эле сыймыктанам? Например, эжем деп, блогер деп. Неме? Будущийди алдыга айтасыз. будущийди алдыга айтасыз. Билбейм. Сыймыктанам, ошол мен. Мисалы киного тартылып атканда кинодон көрүп атып. Жок, андайларда эмес. Сыймыктанбайсың онда. Ал уже базовый. Базовый да. Ошо. Сыймыктана турчу ошолордун эле. Эжем деп. Будущийди напрямую айтасыз, ошо сыймыктанам деп. Просто айтам да, алдыңда кийинип алдың, азыр үшүйсүң дегенде үшүп келет да. Анан ошону мага не сиз көзүңүз ачыкпы, эмне кандай деп келет да. Мен мектептен деген монтип дебедиңиз беле, ошентти деп алып келет да. Опыт бар, просто опыт. Давай. Мени менен бала кезиңиздеги эң эсте калган учур кайсы? Жакшы же жаман? Сени менен бала кездеги, сени роддомдон чыгарып аткан кезим аябай эсимде калган. Мен анда 8ге чыга элек болчумун, 7:30 ушундайларда болсом керек. Күн эле ысык, май айы болчу. 25 май мен мектептен чыгып, бизде эме болгон, сабак бүткөн, каникулга тараганбыз. Мектептен чыгып алып ысып атам, ужас. Кошмар, ал кезде аябай башкача ысык болуп аткан да. Сени чыгарып атабыз, күтүп атам, вообще ысык. Машинага отурдук, машина душно да, же кондиционер күйгүзө албайбыз, сен эме ооруп калат да, кичинекейсиң, бетиң кып-кызыл. Же терезени ача албайбыз, анан ошондо бетиңди ачып карап, ушундай страшно болобу деп атчумун. Кып-кызылсың деп коемундай. Лялечканы башкача элестетесиң го. Сен мен көргөн биринчи лялечка болдуң да. Бузурап деп жатасың деп калган болчу. Сен кайсы кез эсиңде калды? Менин эсимде неме калган? Үйдө апамдар жоктоо.
бир жолу билем ушу идиш жубай койгонбу. Ошондон деген өлө деп келеңиз. Жерге деп келет, адышы деп келет аста. Анан дагы пошуточно как бы неме бычак менен чыгарабыз. Реально чыгарабыз. Билем, немеге чейин мен деген кухняга чейин чорга апарып жүрмөн. Халин жанында турбадым эле. Ооба, сен ана коркуп өлүп калагам деп. Ооба. Өстүп жүрсүңбү? Конечно, травма. Кечиресиздер. Жаштык болуп турду. Азыр андай эмесмин. Саламатсыздарбы урматтуу кино сүйүүчүлөр? Баарыңыздарды 19 марттан баштап Нелегал киносунан күтөбүз.